Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу туугандар, кандайсыздар? Жума намазын окуп чыктык. Кудайга шүгүр, Кудай таала мүмкүнчүлүк берип, бир аз эскертүү бар эле туугандар. Туура кабыл алып амал кылам деп ниет кылып коелу. Жана башкаларга эскертиши эле, сөз менен болобу, ушул уккан сөздөрдү башкаларга айтып болобу, же болбосо ушул видео менен бөлүшүп, таратышып, группаларга жанагындай Instagram башкаларга бир бөлүшүп коюңуздар. Аллах таала амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Караңыздар, биринчиси машина. Мешитке кирерде машиналарына жолдун баарын жаап, бирөөлөр жаап коюп салып атабыз да, ошондон сак бололу, этият бололу. Бирөөнү кыжаалат кылып албайлы, эрте келели, же болбосо кеч келип калсак, бир туура жерге коюп кетели да, парковаться этипчи. Экинчиси, мечитке кирген жакта ооз эшиктин жанына же болбосо короолоруна кирген жактарга, мына именно возле входа, орусча айтканда, киребештин жанына туруп алып атабыз да, намаз окуп анан кишилер өтө албай калат да, аларды кыжаалат кылып коебуз да. Ошону эске алалы. Үчүнчүсү, караңыздар, кийинкиси. Даарат алганда шалпалактап даарат албайлы да туугандар. Суунун баарын кетирип ысырап кылып, эгер кранчикти агыз коюп эле даарат алып берсеңиз, мен эсептегем, лентамда бар мынакей 1,5 чакаага чейин суу кетип калат экен да. Ошон үчүн бул күнөө таап калышы мүмкүн да, ошон үчүн сак бололу. Өчүрүп үйгүзүп алалы, өчүрүп үйгүзүп экономдоп, же болбосо кумган менен алалы да. Бул канча деген ысырап, эмне деген суу кетип атат? Кышында болсо ал жылуу сууда кетет, анын баары свет менен келген. Ишил кыскасы эсептеп отурса көп минуска кетебиз да. Кийинкиси, караңыздар, мечитке кирдик да, жогорусунда отурабыз. Ошондо күтүп аткан баян болуп атпайбы? Баян угуп туралы, туугандар. Ушунча курбанчылык кылгандан кийин, коеюн, ушунча келдим, баян угайын, бир амал кылайын, насааттарды мага ушу Аллах таалам угузуп атат, жөн жерден эмес деп, бир ушундай ниетиме отуралы да. Дагы эле келип алып, политиканы сүйлөшүп, бушакташып, тиги мэр мындай, тиги бул деп отурабыз да. Ал жакшы эмес да туугандар, ушундай эске алалы. Жакшынакай баян угуп, жакшынакай бир зикир кылып, же Куран окуп, мындай бир баян уккан жакшыраак го дейм. 2-3 амалды кантип бир кыла аласыз? Ушул ошон бир амал кылып, бир ушунча мешитке келгенде курбанчылык кылганы амал кылалы. Кийинкиси, ошол имам хутба окуп атканда так эле сүйлөшкөн дагы, жада калса жана нафил намаздарды окуганда болбойт да туугандар. Имам хутба окуп атканда угуп атыш керек да. Ошону эске алалы. Кийинкиси, намаз окуп бүткөнчө, мисалы жана сыртка чыгып кетип отурушпайбы? Жаантагы баарыбыз бир турабыз, бир чыгып, тыгылышып элечи. Арттагылар кандай дейсиздер? Арттагылар биринчи чыксын, андан кийинкилер чыксын, ушуну очойт, анан кийин алдыдагылар чыксын да. Ушинтсек жакшы болот эле да, чачпай чыгабыз. Ишенбесеңиз, алдыдагылар 5-6 мүнөт күтүп коюңуздар, сабыр кылыпчы. Мына Нурлан Абазович калпайтып атат окшойт десеңиздер, саатты карап туруп, бир 5-6 мүнөт күтүп коюңуздар. 6 мүнөттөн кийин намаз окуп туруңуз, анын ичинде жөн отура бербей. Зикир кылып туруңуз, дуа кылып туруңуз, сайкереге тоба намаз нафил окуп чыгыңыз. Артты карасаңыз эле эме болуп калмат, бошоп калмат. Керең келсе жакшы чыгып кетесиз да. Анан кийинкиси дагы чыгып атканда же кирип атканда болобу, бир эстегенде, мечиттин садака ящиктери бар го, бир 20 сом, 50 сом болсо канча мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша салып коелу, ошол бир светтерине, башка муктаждыктарыначы. Алланын ыраазычылыгы үчүн бул ахиретибизге пайда болот. Же болбосо жана киребеште отурушпайбы, байкуш суранып, жетим жесирлер, балким муктаж адамдарчы, ошолорго берип калып, байкуштар ушундай үмүт менен келет экен да. Ушу намаз окугандар беришендер, ушулар Алланын ыраазы үчүн бир аз болсо тыйын берет. Аны бир өзүнүн керектүү нерселерин иштетишет да. Ошого бир аларга акыл үйрөтүп иштебей, ана мындай жаман көрө бербей. Ошо бир 20 сом, 50 сом, зато бул бизге пайда, өзүбүз үчүн пайда да. Ошон бир аракет кылалы. Мен ишенем, Кудай буйрса, ушул сөздөрдү туура түшүнүп амал кылат деп, баарыбызга Аллах таалам ыраазы болсун. Амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.